Райымды качыргандар жана анын туугандарынын өлкөдөн чыгып кетип жатканына көз жумгандар кимдер? Кыргызстандын куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын жетекчиси Абдикарим Алимбаев Райым миллион менен сүйлөшүп алып, Матраимовдордун өлкөдөн чыгып кетүүсүнө жардам берген. Буга далилдер бар. Биринчи, Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Бул маалда кыргыз чек арачылары эшек такалап отурушту эле. Албетте, алар деле Матраимовдор өлкөдөн чыгып кетип жатканын билишкен, бирок жогорудагы 3 адамдын буйругунан улам аларды кармап кала алышкан эмес. Экинчи, Райым миллион жогоруда аты аталган Райымберди Дүйшөнбиев, Уларбек Шаршеев, Абдикарим Алимбаев менен жакшы мамиледе болгон жана чек ара аркылуу коррупциялык схемаларды биргеликте жасап келишкен. Үчүнчү, жогоруда аты аталган 3 эр угул тең 1988 жылдан 91 жылга чейин республикалык орто жатак мектепти аякташкан. Алар классташтар, баары тең жогорку кызматтарды ээлеп алып, коррупция менен алектенип, бардык посттордон ай сайын өздөрүнө шабашкасын алып турушкан экен. Бул схемалардын көбүн генерал Дүйшөнбиев жетектейт экен. Бардык иштерди телефон аркылуу башкаргандыктан аны тааныгандар СМС генерал деп атап койгондору да жөн жерден болбосо керек. Төртүнчү, анан дагы өз убагында Райымберди Дүйшөнбиев кампадагы курал жарактарды сатып, ал кылыгы үчүн кызматтан кеткенин да унутпашыбыз керек. Мекенибизди коргой турчу курал жарактарды сатып, чыккынчылык кылган адамды Алмазбек Атамбаев 1 жылдан соң кайра кызматка алып келип койгону да шек жаратат. Себеби Атамбаев ажо болуп турган кезде Райым миллион менен коррупциялык жолдор менен келген акчаны тең бөлүшүп турушканы сыр деле эмес. Ал схемалардын баарын билген Дүйшөнбиев баарын ачыкка чыгарам дегенде чемодан пулдан айрылып калбайлы деп Райым менен Атамбаев сүйлөшүп, Дүйшөнбиевди кайрадан кызматка алып келишкен. Өлкөбүздө ушундай шылымдарга ишенип кайтартып жатабызбы, кыргыз элим? Ойгонсоңор боло.